Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол хадиси кудси болгон хадистердин маанисинде мындай дейт: Эй адам баласы, эй акчанын жана байлыктын кул болгон адам баласы дейт. Мен ушул динар дирхамды, байлыкты, акчаны силер үчүн жараттым. Ошол аркылуу менин адал ырыскымды таап жешиңер үчүн дейт. Жана ошондой эле менин ушул жер бетиндеги болгон нематтарымды пайдалануу үчүн ушул акчаны, динар дирхамды, алтын күмүштү силер үчүн жараттым дейт. Жана андан кийин силер мага тасбih айтып, шүгүрчүлүк келтирүүңөр керек эле дейт. Бирок силер адам баласы менин китебимди, Кур'ан-ы Каримди алып, аны артка таштап койдуңар дейт. Бирок ошол динар дирхамды алып, акчаны алып, аны башыңардын үстүнө чыгарып алдыңар дейт. Жана силер ошол акчаны, мал мүлктү, байлыкты башыңарга коюп, өзүңөр жашап аткан үйүңөрдү ушундай бийик кылып жасап, кооздоп алып, бирок менин үйүм болгон мечитти ушундай жапыс кылып салып койдуңар дейт Алла Таала. Силер жакшы инсан эмессиңер дейт. Силер азат инсан эмессиңер дейт. Силер бул дүйнөнүн кулусуңар деп Алла Таала ушундай адам балдарын ушундай деп эскертет экен. Караңызчы, бул хадиси кудсийде Алла Таала пенделерге кайрылып айтат: Эй адам баласы, бул байлыкты, алтын күмүштү ушул аркылуу бир адал болгон бир рызкыны, нематтарды пайдаланып жашооңор үчүн жараттым дейт. Бирок силер аны ушундай жакшы көрүп, башыңардын үстүнө чыгарып алып, менин китебим болгон Куранды артка таштап коюп, ошол мал мүлккө ушунчалык берилип кетип, үй жайыңарды ушундай кооздоп, бийик тамдарды салып, менин үйүм болгон мечитти ушундай жапыс кылып койдуңар дейт Алла Таала. Бул акыйкат нерсе. Баарыбыздын башыбызда турган нерсе бул, туугандар. Баарыбыз үйүбүзгө ушунчалык мээнетти кылат экенбиз. Үйүбүздүн кичинекей кыпындай бир кемчилиге чейин аткарып, так ушундай бир ремонттоп, кышкысын, жайкысын баардык шарттарды курат экенбиз. Бирок Алла Тааланын үйүнө келгенде андай мамиле жасабайт экенбиз. Бул да болсо биздин Алла болгон ыймандын алсыздыгынан.